Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандын ММА боюнча курамасы Таиландтагы дүйнө чемпионатында 9 медаль утту. Кыргызстандын ММА боюнча курама командасы Таиландтын Бангкок шаарында өткөн дүйнө чемпионатында 9 медаль утту. Анын 5-өө алтын, 4-өө коло. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Дүйнө чемпионаты 5-10 декабрь күндөрү өтүп, ага 40тан ашык мамлекеттен келген 500 спортчу катышкан. Улуттук курама команда жалпы командалык эсеп боюнча 3-орунду ээледи. Белгилей кетсек, спортчулар башкы машыктыруучу Эрали Аскарбек уулу жана улук машыктыруучу Айбек Бакасовдун жетекчилиги алдында мелдешке катышкан. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Актер Азиз Мурадиллаевди эскерүү кечеси өтөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадиллаевди эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Токтогулот Абдымомунов аттындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынан кабарлашты. Иш-чара 17 декабрда Кыргыз улуттук драма театрында өтөт. Азиз Мурадиллаев 2022-жылдын 17 декабрында узакка созулган оорудан көз жумган. Ал Кыргыз киносу жана театрында көптөгөн ролдорду жаратып, өзгөчө Курманжан Датка тасмасында Алымбек Датканын ролу менен элдин эсинде калган. Кумтөр Голд компани менен Кыргыз Орус Славян университети узак мөөнөттүү кызматташууга кызыктар. Кумтөр Голд компани жабы акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов жана Россия Федерациясынын туңгуч президенти Елчин аттындагы Кыргыз Орус Славян университетинин ректорунун милдетин аткаруучу Денис Фомин-Нилов эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашкан. Алмазбек Барктабасов белгилегенде, быйыл Кумтөр Голд компани жана Кыргыз Орус Славян университети түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешти. Атамекендик экономиканын флагманы катары Кумтөр Голд компани жаш адистерди даярдоого өзгөчө маани берүүдө. Ошондуктан биздин компания жыл сайын жоштордун бүтүрүүчүлөрүнө 2 жылдык акы төлөнүүчү стажировкага кабыл алып, эң мыктыларын ишке алуудабыз. Кумтөр Голд компанинин кызматкерлеринин арасында Славян университетинин бүтүрүүчүлөрү да көп деген ал. Ректордун милдетин аткаруучу Денис Фомин-Нилов Кумтөр Голд компани менен узак мөөнөттүү кызматташууга кызыктар экенин билдирген. Биздин университетте ар кандай лабораториялык изилдөөлөрдү жана сыноолорду жүргүзүүгө техникалык мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө алдыбызда илимий изилдөөчүлөрдү практикалык жактан ишке ашыруу, бизнес үчүн кызыктуу идеяларды генерациялоо милдети турат. Биздин кызматташтыгыбыз эки тарапка тең пайдалуу жана жемиштүү болот деп ишенем, деди Денис Фомин-Нилов. Жолугушуунун жыйынтыгында Алмазбек Барктабасов менен Денис Фомин-Нилов кадрларды даярдоо жаатында кызматташуу, инновациялык сунуштарды өндүрүштө практикалык жактан колдонуу боюнча биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү тууралуу макулдашышты. УКМК Рыспек Ахматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буйрутма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө көп жыл мурун Кримтөбөл Рыспек Ахматбаевдин өлүмүнө алып келген кылмыштын бети ачылганын кабарлады. Бул тууралуу маалыматты мекеменин басма сөз кызматы 13 декабрда таратты. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рыспек Ахматбаев 2006-жылдын 10-майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көкчар айылында атып өлтүрүлгөн. Аны мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Ахматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышка жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал бет кап кийип Ахматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп Бишкек шаарынын көздөй жашырып кеткени айтылган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен иши козголгон. Резонанстуу экенине карабай белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келген. УКМК кайрадан жүргүзгөн комплекстүү ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Рыспек Ахматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Болот Самсалиев, Боха Казарманский жана Марат Райымбеков Рэмбо уюштуруп жасаганды аныкталганын билдирди. Рыспек Ахматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унаанын ролунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн унаанын артындагы Камчы Көлбаев отурган. Анапияев менен Самсалиев
Камчы Көлбаевдин чыгышын күтпөстөн Рыспек Акматбаевдин маңдайынан түз атып, андан соң алар белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчы Көлбаевдин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт деп белгиленет УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат мындан тышкары учурда Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш-чараларды жүргүзүп жатканын билдирет. Анын жыйынтыгы тууралуу кошумча кабарланат. 1960-жылы Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Рыспек Акматбаев 1990-жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Кыргызстан эгемендик алган жылдары өлкөдө криминалдык дүйнөнүн эң таасирдүү аны башы катары белгилүү болгон. Бир нече кылмыштарга айыпталып, соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. 2006-жылы апрелде Жогорку Кеңешти шайлоодо Балыкчы округунан жарышка чыгып утуп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы Акматбаевге козголгон кылмыш иши боюнча Жогорку соттун чечими чыга элек болгондуктан ага мандат берген эмес. Май айында ал киши колдуу болуп каза болгон. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023-жылдын 4-октябрында Бишкекте УКМКнын атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Ал эми Крим төл Алмамбет Танапияев 2015-жылы Беларуста киши колдуу каза болгон. Боха Казарманский деген ат менен белгилүү Болот Самсалиевди 2006-жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкен. Рэмбо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбеков 2007-жылы дайынсыз жоголгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да. Акыркы операциясында ушул мына дөмбөк төрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артымда ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Суу-Самыр Тараз жолуна $30 миллион кредит берилет. Жапаров мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Суу-Самыр Талас-Тараз автожолун реконструкциялоо 4-фаза 104,6-197,6 чакырым долбоор боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Келишимге 24 апрелде кол коюлган. Ал эми аны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 ноябрда кабыл алган. Саут өнүктүрүү фонду келишимдин алкагында Кыргызстанга $30 миллион, 112,5 миллион Саут реалын бөлөт. Бул каражат долбоордун бир бөлүгүн каржылоо үчүн бөлүнөт.
Бишкектеги Түркиянын элчилигинин жанында өрттөнгөн унаа ийим кырсык тууралуу маалымат берди. Бишкектин Тыныстанов көчөсүндө жайгашкан Түркия элчилигинин жанында Mazda Deme үлгүсүндөгү жеңил унаа өрттөндү. Бул тууралуу ийимдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 1994-жылы туулган жаран өзүнүн Mazda Deme үлгүсүндөгү унаасы менен Тыныстанов көчөсү менен түндүктү көздөй бара жатып ак кеме бала бакчасынын тышына унаасынын түтүн чыкканын байкап жолдун ортосуна токтогон. Андан соң унаадан өрт чыга баштаган. Өзгө Чыгырдал министрлигинин өрт өчүрүүчү унаасы келгиче өрттү өчүрүүгө өтүп бара жаткан айдоочулар жана жарандар жардам берип турушкан. Учурда өрт толугу менен өчүрүлүп, жеринде милициянын ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Жабырлануучу жок, белгилеп кетчү жагдай. Бул кырсыкта террордук жардыруунун белгилери жок деп айтылат билдирүүдө. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жабуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Туризм департаменти быйыл Кыргызстандын туризм сектору үчүн ийгиликтүү жыл болду. Бул жыл туристтик сектор үчүн ийгиликтүү болду. Келген туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу 700 миңге көп. Бул тууралуу Маданият министрлигинин туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова билдирди. Ал Спутник Кыргызстандын маалымат борборунда өткөн брифингке катышкан. Кенжематованын айтымында өткөн жылдын 9 айында өлкөгө 5,5-6 миллион турист келген. Быйылкы 9 айдагы көрсөткүчкө караганда өлкөгө 6 миллиондон ашык турист келди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 700 миңге көп деди ал. Мындан улам салык катары түшкөн каражаттын суммасы дагы көбөйгөн. Мисалы өткөн жылдын январь-сентябрь айында 9,7 миллион сом түшсө, быйыл ушул эле убакыт аралыгында 400 миллион сомго көп каражат алынган. Кенжематова ошондой эле туризмдин ИДПдагы үлүшү өсөт деген ниетте экенин билдирди. Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандар 5,5 миңден ашты. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча 2023 жылдын башынан бери Кыргызстанда кызамык оорусун жуктургандардын саны 5532 адамга жетти. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 1637 киши, Ош шаарында 377, Ош облусунда 781, Баткен облусунда 116, Чүй облусунда 778, Жалал Абадта 1591, Таласта 101, Ысык көлдө 83, Нарында 68 учур катталды. Быйыл кызамыктан 4 бала чарчап калды. Дарыгерлер кызамыктын кесепети оор болоорун эскертип ата-энелерди балдарды өз убагында эмдетүүгө чакырышууда. Кызамыкка каршы пландуу эмдөөлөрдү адатта бала 1 жашка толгондо гана 6 жашында жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык кымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жасалууда. Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16 миңге жеткенин расмий кабарланган. Оорунун жайылышын токтотуу үчүн өлкөдө эмделгендер 95% болушу зарыл. Бүгүнкү күндө көрсөткүч 77%ды түзүүдө. Кыргызгидромет суук болоорун кеч айтты деген билим берүү министрине жооп берди. Кыргызгидромет катуу суук болоорун 5 декабрда кабарлап шашылыш билдирүү тараткан. Андыктан билим берүү министринин суук болоорун кеч билгендиктен мектептерде онлайн окууга өтүү буйругу кеч чыкты дегенди чындыкка дал келбейт. Мындай билдирүүнү Кыргызгидромет таратты. Эскерте кетсек, бүгүн министрлик Кыргызстандагы мектеп окуучуларын аралыктын окууга өткөрүү буйругун чыгарып, эртең мененки сменада окуган балдар мектепке барган соң кайра үйлөрүнө кайтарылган. Буга коомчулук арасында нааразычылык жаралып, сын айтылган. Андан соң билим берүү министрлиги маалымат жыйын өткөрүп, министр Доктор Гүлгендибаева эмне үчүн буйрук кеч чыкканы тууралуу суроого Кыргызгидрометтин маалыматы кеч болуп калды деп жооп берген. Өзгө Чыгырдал министрлигинин алдындагы гидрометеорология кызматы кооптуу табигый кубулуштарды алдын ала болжолдоо боюнча иш жүргүзгөн маанилүү мамлекеттик орган экенин белгиледи. Анын негизги милдеттеринин бири аба ырайы кандай болоорун божомолдоп, элди кабардар кылуу. 5 декабрь күнү Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратып, 9-14 декабрь күндөрү катуу суук болоорун маалымдаган. Андан кийин
12 декабрь күнү билдирүү кайталап чыгарылган. Аба ырайынын божомолу бардык мамлекеттик органдарга жана жымыкаларга таратылып, телеканалдардан да айтылган. Бирок Билим берүү министри фактыларды көз жаздында калтырып, Кыргызгидромет маалыматты өз убагында берген жок деди. Мындай негизсиз билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, Кыргызгидрометтин кадырына шек келтирүүдө деп айтылат мекеме тараткан билдирүүдө. Бишкекте дагы 50 автобус линияга чыкты. Бишкекте кошумча 50 автобус линияга чыкты. Муниципалитеттен билдиришкендей, мындай чаралар кала башчысы Айбек Жуншалиевдин тапшырмасы негизинде графиктин сакталышын көзөмөлдөө жана автобустардын ортосундагы бекитилген интервалды 7-8 мүнөт сактоо максатында көрүлгөн. Ыкчам маалыматка таянсак, 13 декабрда эртең менен Борбор калаада 450 автобус жана 115 троллейбус ишке чыккан. Жума ичинде дагы 60 автобусту линияга чыгаруу пландалууда.